Ноябрь айынын кыргызча аталышы. Ноябрьдыкы. Жетин айы эле. Азаматсыз, жетин айы туура. Ноябрь айын. Ошондо. Билбейт экенмин аны. Ноябрьден. Кандай болушу мүмкүн? Подсказка жок беле, подсказка. 3 айы, 1 айы, жалган куран, чын куран, баш оона дагы. Тогуздун айы. 9 айы жакындадыңыз, бирок бир аз дагы ойлонуп көрүңүз. Сиздин вариантыңыз? Ошо точно эсимде жок. Жетин айы. Жетин айы, азаматсыз. Ноябрь айынын кыргызча аталышы жетин айы. Ноябрь айынын кыргызча аталышыбы? Аяк оонами? Аягы оона эмес. Жок. Жетинин айыбы? Азаматсыз, туура, жетин айы. Кол чабуулар. Ноябрь аяк оона. Аягы оона? Андай эмес экен. Бир ойлонуп көрүңүз. Тогузун онун Окшошуп келатат да. Азыр 11 ай демек. 11 айыны. 11 айы. Ооба. Тилекке каршы жетин айы экен. Ноябрьдыкы 1 айы. 1 айы февраль. Азыр канчанчы ай? Азыр 11 ай. Демек Билбейт экенмин. жетин айы деген экен. Султан Сулейман кайсы империяны башкарган? Братан мен билбейм. Империя. Шеф бияга. Манас империясы эмеспи? Манас империясы эмеспи? Манас империясы? Манас өзү баатыр да. Ал түрктөр демек Түрк империясыбы? Түрк империясы деген болгон эмес. Орто кылымдарда Интернеттен караса болобу? Сен жок күтпөй. болбойт. Google байкеден сураган болбойт. Келиңиздер, акыркы подсказка, акыркы мүмкүнчүлүк О тамгасынан башталат. Султан Сулейманды көргөнбүз да, Хюрем. Калтырбай көргөнбүз да братан 10 жарымдан. Султан Сулейман. Түрк экенин билебиз э? Султан Сулейман сериалды көргөнбүз да. Көргөнбүз. Кайсы империя болот? Ошондо. О тамгасынан башталат. Осман. Осман империясын, э? Молодец. Түрк империясын. Түрктөр демек байыркы замандарда кандай аталган? Баштангасы О. Осман империясы. Осман империясы, азаматсың. Осман империясы. Осман. Осман империясы, азаматсыз, туура. Осман. Азаматсыздар. Не знаю. Ал Турцияда болгон, э? Азыркы Турцияда. Демек, кайсы империя болушу мүмкүн? Осман империясын башкарган. Азаматсың. Феодалдар деген кимдер? Билесиң кимдер? Окпоп турмун. Феодал. Мектепте айтчу эмес беле? Маршрутканын айдоочуларыбы, же милиция кызматкерлерби, же содагерлерби? Сен окуйсуң го, айтпайсыңбы? Билбейм. Божомолдоп көрсөңүздөр, мен сиздерге багыт берип коем. Ошондо айтат деме. Айдоочулар дегенде. Эмнени айдаган алар? Маршрутка троллейбустар. Маршрутка троллейбус айдагандарды феодалдар дейбиз, э? Эртең 10 кезде жүрчү элең интернет. Феодалдар деген орто кылымдарда жер ээлөөчүлөр экен. Феодалдар. Билбейт экенмин. Орто кылымдарда болгон алар. Эмне менен аректенишкен алар? Билбейт экенмин. Мен түшүнүгүм боюнча бул жана феодалдар. Англиядагы жана адам робот го. Жана Англиядагы кимдер, футболисттерби? жок.
жыйындар болот го, чоң жыйындар. Ошол Чоң жыйындардагы өкүлдөрбү? ошолор деп ойлойм. Феодалдар деген орто кылымдардагы жер ээлөөчүлөр болгон экен. Жер ээликтери. Феодал. Жер ээлөөчүлөр, азаматсыз, туура. Жер айдагандарбы? Трактористтер болуп калабы? Короче, жугуучулар. Жок, феодалдар деген жер менен иштешетпи? Орто кылымдарда жер Айдоо менен. ээлөөчүлөр. Жер ээлөөчүлөр. Азаматсыз, туура. Айдана жер ээлөөчүлөр бир аз с натяжкой болуп калды. Ошондой болсо да туура деп эсептейбиз, Феодал. Бул можно на русском, да? Да, можно, конечно. Кто такие феодалы? Феодалы это богатые люди. Богатые люди, что, как они разбогатели, чем занимаются? Дордойдо контейнер барбы. Нет, они собирают налоги с людей, этим разбогатевают, воруют у людей обычных. Жер ээлерүү. Жер ээлөөчүлөр, азаматсың, красавчик. Африкада канча өлкө бар? Африкада канча өлкө бар билесиң? Ай, чоң кыз. Тахмина, Жанара. Жанара, кел эми до конца добить этели, азыр акча утасыңар. Болго. Кел. Кел эми коркпой эле отуруп тур. Ажара дедиңби? Жанара. Жанара, унутуп берем да ушундай. 56 дейм. 56. 62 өлкө бар экен, 62. 62. Азамат, туура, красавчик. Африкада так. Примерно. Подсказка берейин, 50дөн ашык. 50ден ашык. 61деки жок. 70. Сиз 60 деп туура жакындадыңыз. 61деки точносын билбейм, бирок чалалы эсимде бар да. Акыркы шанс. 65. 62 өлкө бар экен. 62. Айтпады. Туура, 62. Около 50, Чуть больше. 52. Последний шанс. 6. Вы на 10 мало сказали. Оказывается, там 62 стран в Африке. Анысын билбейт экенмин Африкада. Божомолду. Бир эле өлкө го дейм Африка. Өзү эле жалгыз өлкө. Африка континент. Ошо Африка континентинде, Африка материгинде канча өлкө бар? Жок, билбейт экенмин. Робинзон Крузонун аралдагы досу ким болгон? Мен андайды уктап турмун байке. Билбейм. Киносун көргөн эмессиңерби? Андай кино көрбөйм байке. Мистер кыздын махабатын көрөбүз. Ооба. Билбейт экенмин. Уккансызбы? Жума деген. Азамат, пятница. Индеец, Жок, билбейм. Жок. Билбейм. Жок. Киносун көргөнсүңөрбү? Пятница экен аты, жума. Кийинкисин айтар бейли. Киносун көргөн болсоңор керек. Робинзон Крузо эч ким жашабаган аралга барып калат да, кемеси кыйроого учурап, анан ал жактан индеецке жолугуп, Пятница деп аттап коет атын. Пятница, Честно, я не читала это произведение. Жок, билбейм го дейм анда. Окугансың? Жок. Киносун бар, киносун көргөнсүңбү? Жок. Арстан го дейм. Ошолбу? Жана Арстан эмес, ал Пи, жизнь Пи деген кино. Жок, анда билбейт экенмин. Кайсы жаныбардын кулагы бутунда? Кулагы бутунда? Кимди курт кумурскалардын катарына кирет, ал кайсы жаныбар болушу мүмкүн? Кимдин кулагы бутунда болушу мүмкүн? Кимдин кулагы бутунда? Кулагы бутундабы? Кимдин кулагы бутунда болушу мүмкүн? Эме чирке эмеспи, чегиртке же? эмне? Азамат, чегирткенин кулагы бутунда экен. Бутунда жан жаныбар. Курт кумурска. Курт кумурска. Кумурска болушу мүмкүн же жана өзүнө ташыган Эмнесине ташкан?
эки буту менен бирдемке түртөт го. Коңузбу? Коңуз болушу мүмкүн. Чегиртке экен. Жок, билбейт экенмин точно. Бир аз жардам берейин, багыт берейин. Ал аябай жакшы секирет. Секе жүргөнбүз. Жок, чегиртке. Чегиртке азаматсыз, туура, чегиртке. Жок, эме. Чумун. Чегиртке азаматсыз, туура. Чегирткенин кулагы бутунда. Что такое есть? Да. Суурдун го дейм. Анда билбейт экенмин. Чегирткенин кулагы бутунда экен. Катангенс деген эмне? Катангенсин ya. Билбейм. Катангенс жейби, ичеби, кийеби. Кетанал деген дарын уккам да. Кетанал деген дар. Демек катангенс дарыканаларда сатылат, э? Сатылбайт байке. Эмне кылат? Билбейм. Катангелс. Уккан эмесмин, аны билбейм. Мектепте өткөн эмес. Жок. Тригонометриялык функция экен катангенс. Алгебрадагы Эмне? фигуралардын аттары болушу мүмкүн. Функция. Кандай функциялар аткарат ал? Ал бирдемкени ченегенде Ал тригонометриялык функция экен. Косинустун синуска болгон айкалышы. Тангенс деген бул деген. Укканбыз да. Ооба, уккам. Математикада теңдеменин аталышы. Катангенс, тангенс. Катуураак. Математика, арифметикалык тамгалар. Эмне кылат ал? Кандай функцияны аткарат ал? Терс эмеспи? Катангенс деген тригонометриялык функция экен. Ал косинустун синуска болгон айкалыштык экен. Алгебрадагы эме да. Тангенс деген үч бурчтуктун Үч бурчтуктун градустарыбы? бурлуу жекесин өлтүрөт го. Үч бурчтуктун төрт бурчтугу? Жок, үч бурчтуктан мындай сызык да кете турчучу. Каяка кетет ал сызык? Советский кийизге кетеби? Жок. Тангенс деген Же нокатка кетеби? үч бурчтуктун ылдый жагындагы сызык айтылат белби? Иә. Акырында деп коет. Коррупция кылып коеюн, акырын ооба деп койгулачы да. Акыркы жолу шанс берейин, ал кандай сызык болушу мүмкүн? Ал азыр бир аз багыт берейин, ал функция экен, ал кандай функция болушу мүмкүн? Тангенс, катангенс. Синус, косинус билип атам ошону. О синус косинуска байланыштуу? Ооба, билем. Сызык дедиңизби? Функция. Үч бурчтук. Катангенс. Это же в алгебре, да, используется? Я определение не могу сказать. Но это тоже по типа... Карыз алып бербей жүргөн адамдарбы катангенс? Тригонометриялык функция. Мындан кийин билип жүрөбүз, э? Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, бактылуу болуңуздар. Мен силерге да рахмат. Фрунзе ТВ. Чоң рахмат, ийгилик ишиңе. Көрүшкөнчө. Тимур бизде 3 суроого туура жооп берип, 100 сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Тимур, ийгилик ишиңе, билимиңди мындан ары да өрчүтө бер. Рахмат. Бексултан менен Малика бизде 4 суроого туура жооп берип, 200 сом акчалай сыйлык алат. Кут болсун, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Жашалла. Айдана менен Шириндин билим деңгээли өтө мыктыга жакын экен. Аябай сонун жооп берди. Газдык жок болуп атат дейт. Бизде 5 суроого туура жооп берди. Кыздар азаматсыңар. Мындан ары да билимиңерди өркүндөтө бергиле, өрчүтө бергиле. Силерге 300 сом акчалай сыйлык. Барып бир жерден шаурма же гамбургер жеп алсаңар болот. Же алгебрадан китеп алып, катангенс үйрөнүп алсаңар болот. Всё, мейли, ийгилик ишиңерге. Чоң рахмат. Татына. Чоң рахмат сизге. Атым Айбек. Тилекке каршы
акчалай суммага жете албай калдыңыз. 3 суроодан өйдө биз акчалай сыйлык беребиз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, билип жүрүңүз, Сизге да рахмат. Чоң рахмат Татына.